Кутмандуу кечиңиздер менен. Экранга жакыныраак, жайлуураак, алдыңыздарга суу, чай, кофе коюп алып, шашпай олтуруп мени тамаша кылыңыздар. Алгач ушул кече 7 число биздин алгачкы автоунааларыбыз Кореядан Владивостокко чыгып, Владивостоктон Кыргызстанга чейин своим ходом келген. Ошол видеону сиздерге кыскача коюп туруп, анан видеобузду улантабыз туугандар. Мына ушул сиздер көрүп турган Sonata New Rise чыгарылган жылы 2018, кыймылдаткычтын көлөмү 2 объем заводской газ, коробкасы автомат. Кореядан $5.850 алынган. Владивостокко чыгып, Кыргызстанга келип, растаможка болуп, бардык чыгымдарды эске алганда, унаанын баасы $11.900 токтоду. Кыргызстандагы Бишкек Оштогу баалары $13.000 өйдө кетет. Андан кийинки унаабыз Sonata LF чыгарылган жылы 2016, кыймылдаткычтын көлөмү 2 объем заводской газ, коробкасы автомат. Кореядан $3.850 алынган. Владивостокко чыгып, Кыргызстанга келип, растаможкасы менен бардык чыгымдарды эске алганда, унаанын баасы $8.900 турду. Кыргызстанда Бишкек Оштогу баалары $11.000, $12.000, $13.000 тегереги. Мына ушундай туугандар. Так, бүгүн буюрса по факту көрсөтөлү. 7 число 8-ай 2023 жыл. Бишкек убактысы боюнча көрүп атасыздар. Кандайсың? Жакшы өтүнсүңбү? Жакшы өтө сол. Дагы машиналарыбыз чыгып атат. Буюрса биздин эң алгачкы машиналарыбыздын бири десек болот. Ушул машинени өз туугандарга алдырганбыз. Азыр дагы буякта машиналар келип атат. Сиздерге по факту видео көрсөткөндө туура көрдүк, туура чечтик. Анан буюрса азыр сиздерге машинени кененирээк жерге коюп туруп, анан жолдогу болгон анча-мынча нюанстар боюнча, анча-мынча өзгөчөлүктөр боюнча Эмилди тааныйсыздар. Буга чейин ошо Касемди перегон кылып келген. Сиз чогуу келдиңизби? Кандай экен жол? Жакшы. Жакшы экен? Болду. Машина кандай экен? Машина сөз жок. Заказ беребизби? Беребиз да конечно. Болду. Анан азыр дагы чыгып аткан машиналарыбыз бар. Сиздерге бир четтен ошол көргөзө беребиз. Анан видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Буюрса сиздерге толук кандуу маалыматты ушул видеодо аягына чейин беребиз туугандар. Андан кийинки Hyundai Avante чыгарылган жылы 2020, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 автомат коробка, бензиновый варианты. Кореядагы баасы $7.500 алынган. Кыргызстанга келип, растаможка болуп, бардык чыгымдарды эске алганда $12.500 токтоду. Кыргызстанда Ош жана Бишкектеги бааларга токтосок, $14.000, $15.000 тегереги. Мына ушундай туугандар. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу катталуучулар, Нуркей YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, кутмандуу кечиңиздер менен Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Биздин жаңы катталуучулар үчүн менин аты жөнүм Нурумбет Махаматалиев. Урматтуу көрүүчүлөр, өзгөчө авто сүйүүчүлөр. Биздин Кореядан машина алдырып иштеп келатканыбызга буюрса бүгүнкү күндү эске алганда 25 күндүн жүзү болду. Кече 7-число биздин алгачкы унаалар келген. Ушул сиздер көргөн ошол күнү 7-число түнү дагы 3-4 машинабыз кирген. Аны тартканга мүмкүнчүлүк болбой калды. Анан заказ кылган туугандарыбыз ишенип заказ кылгандарыңыздар үчүн Алла ыраазы болсун. Биз кызматтабыз. Ишеничиңиздерге чоң рахмат. Анан экспресс аркылуу заказ кылган туугандарыбыз буюрса биздин алгачкы экспресс доставкабыз келатат. Бир жуманын ичинде буюрса сиздерге WhatsApp'ыңыздарга жазам, чалам, видеосун дагы көрөсүздөр. Кийинки заказ кылгандар буюрса жолдо келатат. Анан бүгүнкү күнү дагы Владивостоктон айдап чыккан биздин айдоочулар бар, кардарлар бар. Анан Кыргызстандан Владивостокко учуп кетип аткан дагы биздин кардарлар бар. Бардыгыңыздарга ишеничиңиздерге чоң рахмат. Биз кызматтабыз. Эми туугандар, бүгүнкү күндөн баштап бир өзгөчө болмокчу. Мен негизги эле принцибим бар жогуну прозрачный кылыш керек деген принципти мен ушул каналды ачкандан баштап айтып келем. Бүгүнкү күндөн баштап эгерде Кореядан ушул эл катары жаңы, мындай комфортабелдүү, сиз каалаган унааны через аукцион аркылуу утуп беребиз. Аукцион кандай болот? Эгерде ала турган оюңуз болсо мага WhatsAppка жазасыз. Машинанын модель маркасы, жылы объему, пробеги, такси, не такси сиздин заказга карап, мен балдар менен сүйлөшөм. Балдар 2 күн же 3 күн кийин ойнотула турган унааларды мага таштайт, мен сиздерге жөнөтөм.
Ал жерде мисалы бир 2018 санаттан New Rice'ты бир мисалы келтирсек, 5000-5,5 миң долларга чейин утса болот деп ал жактан жөнөтөт. Эми бир 300-400 доллар плюс минус болуп калышы мүмкүн. Ал жактан жөнөткөндө мынчончо число саат мынчадан мынча өткөндө ушул аукциондо ойнотула баштайт дейт. Сиз ошол убакытка буюрса ошол Кореядагы биздин иштешип аткан досубузга байланышка чыгасыз. Өзүңүз WhatsApp аркылуу видео звоноктон прямой көрүп турасыз. Анан сиз көтөрө алган баага чейин ошол аукционго катышып ойноп утуп беребиз туугандар. Буюрса видео жүзүндө дагы мен сиздерге көрсөтүп турам. Анан эми бар жогу прозрачный дегеним ал жерде өзүңүз биринчиден көрүп турасыз. Экинчиден аукциондун листи дагы болот. Андагы бар жогун сизге фото, видео отчет менен полный жөнөтөбүз. Анан биздин кызмат акы андан бөлөк болот деп койсок болот туугандар. Ал жагын мага телефонго байланышка чыксаңыздар бар жогун түшүндүрүп айтам. Анан көп чалып сурап атасыздар туугандар. Дубайдан неге алдырбай атасың деп. Эң эле баягы көп болгон суроо ушул болду. Урматтуу туугандар, достор, эми мага мындай приложение болбой атат. Ошол Дубайда иштеген биздин мекендештер иштешип атат, иштеп атат. Алардан мага эч кандай приложение болгон жок, иштешейли деген. Мага ушул Корея жактан эле ошондой приложение болуп, ошол туугандарыбыз менен иштешип атабыз. Анан ким каалагандай, ким аркылуу заказ кылса, ал өзүнүн тандообу туугандар. Кааласаңыздар башка аркылуу не только менен заказ кылыңыздар дебейм туугандар. Кааласаңыздар ошол башка адамдар аркылуу дагы заказ кылсаңыздар болот, бирок заказ кылганда машинени жакшылап карап алыңыздар. Уже мен экинчи ирет заказ кылдым, машинелер жакшы эле келип атат, кудайга шүгүр. Эми сүйлөшкөнгө, ошол ким аркылуу заказ кылсаңыз, ошол адам аркылуу сүйлөшкөнгө, мындай жакшы бир сүйлөшүп, машина боюнча толук маалымат алып, мындай жакшы сүйлөшсөңүздөр, ошол жакта иштеген туугандарыбыз дагы мындай машина боюнча по факту маалыматты берет. Анан өткөндө бир экөө чалыптыр. Мен видеодо башкача көрдүм эле, анан келгенден кийин машина андай чыкпай калды деп. Эми андай нерселер болуп турат. Ошон үчүн айтам, эгерде сиз заказ кылам десеңиз, ошол заказ кылган адам менен жакшылап мындай кичикпейил болуп сүйлөшүп, машина боюнча толук маалыматты алып туруп, анан кийин заказ кылыңыздар. Буюрса туугандар, автоунаа заказ кылам десеңиз, бизде бар жогу прозрачный. Мен эч кандай фирма эмесмин, чалгандарга, жазгандарга айтып атам. Мен өзүммүн, мындай юрлицо эмесмин. Мен физический лицомун туугандар. Жеке менин өзүм аркылуу сиз каалаган договорду түзүп беребиз. Через нотариус десеңиздер, через нотариус дагы договор түзүп беребиз. Айтайын дегеним, эми 10-15 адамдын ичинен бир 3-4 ушул через нотариус дагы договор түздүрүп атат. Ал сиздердин тандооңуздар. Анан баягы эми мен алдырып берип аткандан кийин түзүп бергенге мүмкүнчүлүк бар туугандар договорду. Анан буюрса Дубай боюнча туугандар, Дубай боюнча аябай көп сурап атасыздар. Дагы бир жолу айтып коеюн. Дубайда ошол жакта мен дагы көрүп атам, ошол соц тармактардан. Ал жакта дагы мындай прозрачный иштеген туугандар бар экен. Ошол жактан заказ кылып көрүңүздөр. Мен просто ал жактан мага эч ким чалбай эле, мен дагы чалбай эле, мен мындай азыр өзүм ушул Кореяга эле араң кетишип атам туугандар. Анан негизинен ушундай. Анан ушул өзгөчө бизде ошол жакта машина менен иштеп аткан бир туугандарга кайрылып өтөйүн. Корея болобу, Дубай болобу, урматтуу достор, акелер, инелер. Эми баягы айтып коюш биздин милдет. Ушул кандай болгон учурда дагы машина боюнча по факту маалымат бериңиздер. Мен ушул видеолордо айтып жүрөм, машиненин ушу бир точкасыга чейин сиздер видео отчет жөнөткөнгө аракет кылыңыздар, себеби бул жака келгенден кийин анча-мынча башкача чыгып калып атат машинелер. Аны эми моюнга алыш керек. Кече биз алдырып берген машинелерде дагы бирөөсүндө ошондой болду. Аны эми моюнга алдык чындыгында. Ошон үчүн биз дагы буну эске алабыз. Анан машинелердин баалары боюнча баалар аябай көтөрүлүп кетти. Бул көтөрүлүп кеткендигинин бирден бир себеби ушул Кореяда болобу, Дубайда болобу, баягы машина менен иштеген туугандарыбыз, ара жолдо бул жакта WhatsApp иштеткен туугандарыбыз бар, WhatsApp группа иштеткен туугандарыбыз бар. Кореецтер аукционго катышат, анча-мынча кыргыздар катышат прямой өздөрү. Кореецтер алгандан кийин кыргыздардын перекупщиктерине берип атат. Ал перекупщиктер WhatsApp группага таштап атат. WhatsApp группадан анан сиздер алып атасыздар туугандар. 3-чү, 4-чү мындай адам болуп ушул дыйкандардын колуна тийип атат. Айтайын дегеним, 5.000 доллардан 10.000 долларга чейинки унааларды ушул бизге окшогон, сиздерге окшогон эле карапайым адамдар алып айдайт. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Анан уже
10 миң, 15 миң, 20 миң долларлык машинени ал 100 доллар, 200 доллар, даже 500 миң долларга чейин карабайт. Андай адамдарды өзүңүздөр билесиздер. Ошон үчүн ушул машиненин бааларыны буюрса бир тепте кармаганга аракет кылыңыздар, туугандар. Анан ошол негизинен. Анан дагы бир көп берилген суроо, Москвага алып келип иштетсек болобу деп жазып атасыздар, чалып атасыздар. Мен бул боюнча тактадым. Утил сбор көтөрүлүп кетти го деп. Жок, туугандар, утил сбор көтөрүлгөн жок. Болгону Россия аймагында Россия ушундай закон чыгарды, баягы перекупщиктердин жолун бууш максатында. Сиз мисалы машинени заказ кылып, Кыргызстанга растамашка кылып, ал жака алып кирип кетип атканда, ошол адамдын паспортуга, ошол адам атына учеттон чыгарасыздар, ошол адамдын атына алып кирип, оформление кылып, сиздер 1 жыл ошол адам атынан чыгарбайсыздар. Демек, бул сата албайсыздар. 1 жылсыз сата албайсыздар. Эгер ошол адам атынан чыгара турган болсоңуздар, анда ошол көтөрүлгөн утильный сбордун тарифин төлөгөнгө туура келет. Ушул туугандар, буюрса баардыгы жакшы, кызматты кыла беребиз. Буга чейин кылып жүргөнбүз, мындан нары дагы колдон келишинче аракет кылып атабыз. Сиздер көпсүздөр, мен жалгызмын, аны туура түшүнүңүздөр. Жамча чалганыңыздарды ала албай калып атам, жооп бере албай калып атам, кайра обратный звонок кылып чалып атам, туугандар. Анан буюрса заказ беребиз десеңиздер, кеңири чалсаңыздар болот, байланышсаңыздар болот. Бүгүнкү күндөн баштап только через аукцион, туугандар. Биздин кызмат акы кичине коюлду. Барыңыздарга ийгилик, өдө кырсыктан сак болуңуздар. Жолдо жүргөндөр, перегонщиктер, абайлап айдаңыздар. Сактыкка кордук жок дейт. Ким өзүн өзү этияттап сактаса, буюрса баардыгы жакшы болот. Ийгилик барыңыздарга.